Жеңишбек Нурматов. Кыргызстандын ички саясаты. Бүгүнкү Кыргызстандын ички саясатында кызыктуу окуялар эми башталыш алдында турат. Анткени тандем маселеси али бир тарапка чечиле элек. Камчыбек Ташиевдин айткан сөздөрүн эки тараптуу талдап көрсө болот. Биринчи тарабы. Камчыбек Ташиев болуп өткөн иштерде өзүнүн күнөөлүү экенин жана өкүнүп жатканын билдиргенден улам мындай жыйынтык чыгат. Ал досуна жеңилгендей, эми эч кандай мүмкүнчүлүгү да, күчү да калбаганын моюнга алып жаткандай. Экинчи тарабы. Анын мен силерди да кечирдим же ар кандай ушак күмөндүү маалыматтарды тараткан адамдарды кечирдим деген сөзү жетишет. Мен баары бир багынбайм деген маанини билдириши мүмкүн. Бул жерде сен менин күчүмдү, аброюмду, бизнесимди тартып алдың. Эми үй-бүлөмө тийбе деген жашыруун ишара болушу да мүмкүн. Тандем келишимдери тууралуу мындай айтууга болот. Жапаров досунун алдында 3 шарт койгон болушу мүмкүн. Бардык бизнести өткөрүп берүү, бардык компроматтарды жок кылуу, президенттикке талапкер болбоо. Негизи бул келишимдер ачык айтылган эмес, бирок алардын ортосунда так тергөө же күбөлүк маселеси жок экенин айтууга болот. Анткени акыркы 5 жыл ичинде ким эмне кылганы ансыз деле көрүнүп турат. Буга Ташиевдин да, башка адамдардын да күбөлүгү кереги жок. Тергөө бул жөн гана шылтоо. Азыр Ташиев бул шарттардын экөөнү аткаргандай көрүнөт. Бизнесин президенттин тобуна өткөрүп берип жатат жана компроматтарды тапшырды. Эми суроо жаралат. Жапаров мунун ордуна эмне берди? Бул кырдаалда Жапаровдун эки жолу бар. Байлыктарды өткөрүп алуу ордуна Ташиевдин инисин жана уулун бул иштерден актайт да, күнөөнү командадагы башка адамдарга жүктөйт. Компроматтардын ордуна Ташиевдин коопсуздугун жана тышкы басымдардан коргоону кепилдейт. Бирок үчүнчү шарт президенттик маселесин Ташиев кабыл албаган сыяктуу. Анткени ал дал ушул нерсеге тоскоол боло турган пропагандалык иштерди кечирдим деп белгилегендей болду. Шайлоо жакындап калды. Эгер Жапаров айланасына күчтүү команда топтой алса, коюлган жана кабыл алынбаган шарттардан өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан биз Кыргызстандын эли саясаттагы бир эрежени түшүнүшүбүз керек. Эч ким эч качан өзүнөн өзү же максатсыз аракет кылбайт. Ар бир иштин артында саясий кызыкчылык жатат. Жетекчилер бул кызыкчылыктарды элге ачык айтпайт, тескерисинче жашырат. Жашырганда да бул сөздөр өлкөнү ойлоп жасадык же бул иштер мыйзамга ылайык деген өңүттө берилет. Кыргызстан 30 жылдан бери ушундай сөздөр менен алданып келет. Бул алдануунун эки себеби бар. Башкарууда кызыкчылыкка негизделген система, элдин жетекчилерден эсеп талап кылынбагандыгы, адилеттүү коом куруу жолунда ачык талаптар коюлбагандыгы.